Бизде Саида Мирзиёевадай мураскер жок. Бирок кийинки президент ким болот? Өзбекстандын президентинин администрация башчысы Саида Мирзиёеваны ажообуз Садыр Жапаров кабыл алганы боюнча маалымат тарады. Жолугушууда эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери талкууланып, маданий, гуманитардык жана билим берүү байланыштары боюнча сөз болгон. Албетте, эгерде биздин өлкөбүзгө пайдалуу аракеттер орун алса түз карайлы. Бирок бул жерде маселе тереңде жаткандай. Карып бараткандан Өзбекстандын башчысы Шавкат Мирзиёев арканды алыс ыргытып, кызы Саиданы мураскер катары такшалдырып, эмитен президенттер менен жолугуштуруп, чоң саясаттын камын көрүүдө. Диктатурасы камчысы катуу өзбек бийлигине эли баш көтөрө албайбы? Өз ара келишпестиктер жаралган менен убагы келгенде кандай реакция кылышат болду экен? Назиленде Саида Мирзиёева билимдүү, тажрыйбалуу кадр катары белгилүү. Аны эл аралык масштабта ой жүгүртө алган, деңгээли жогору саясатчы катары баалайбыз. Бирок келечекте президенттик тандоодо ачык альтернативалуу күрөш жүрсө, өзбек калкынан деле даңканы катуу ыргыган сайкүлүктөр чыгышы ажеп эмес. Ал жагын убагында көрөлү. Асыресе Өзбекстанда чыныгы күчтүү саясатчылар четке сүрүүлөрү боюнча божомолдор жортуп келатат го. Ооба, биз эл аралык эксперттердин баамында эске алуудабыз. Аныгында Кыргызстанда атасы бийликти баласына же кызына өткөрүп берүү машакаты көрүлбөйт. Мындайга эч бир башчы бара алган эмес. Айрымдары тымызын аракет кылышып, натыйжада тилектери таш капкан эле. Элибизде эркиндикти, туура тандоону сүйөрү калетсиз. Кийинки президенттик шайлоодо Садыр Жапаров же Камчыбек Ташиев чыгары алдыртан айтылып келет. Ток этер жерине келгенде эки дос өз ара чечишип, анан аламан жарышка бирөөсү бараттыр. Бизде башкада күчтүү талапкерлердин ат салышуусуна бут тосулбайбы? Айрымы дымып жаткан саясатчылар убагы келгенде билек түрүнө чыгышса керек. Мына ушул маселе олуттуу жүйө катары элдин назарына коюлмакчы. Азия News гезити Булак Карыба Кежи. Шайлоонун шайтан оюндары талкууга алына баштады. Саясий элита баш көтөрүп, алдыдагы аламанга карай талкууга жем таштаганы кызык. Негизинен капчыктуулар, жаңы чыккан байлар парламенттик шайлоого ашыга башташыптыр. Билимдүү, тажрыйбалуулар эмес, баягы эле коммерсанттар келишеби? Сентябрда депутаттар каникулдан кайтышып, дароо өздөрүн таратуу чечимин кабыл алышары алдыртан айтылууда. Ноябрдын соңуна шайлоо датасы коюлары да болжонуп калды. Кайра шайланып келүүгө шансы жоктору кыйпычылыкташып санага батышканына кантебиз. Эң кызыгы, быйылкы жайда акчалуу электораты бар депутаттар эс алууну азайтышып, элди көбүрөөк кыдырышты. Мандат кумары жанды коебу? Үмүт кургур жүрөктү эзеп атса. Бул саам республика боюнча 30 округтун ар биринен 2 эркек, 1 аял шайланып келери белгилүү. 500 миңге дейри агитаторлорду жалдап алышса жаманбы? Азыртан эле өйдө жактан дабру алдым деген талапкерлердин күбүр шыбыры чыга баштаганын кандайча түшүнөбүз. Ошондо атайын жашыруун тизме түзүлүп, шайлоого катышымыш эткен тандалган талапкерлер эч кыйынчылыксыз эле мандат алышабы? БШК сервер аркылуу жасап коебу? Элдин ишенимине эгедер, таза, билимдүү кадрлар өтүп келе алышабы? Айтор суроолор арбын. Кызыктын бары алдыда окшойт. Биздин баамыбызда бийлик мурдагы парламенттик шайлоолордогу ызычуу тополоң тоздорду эске алса керек. Ачык күрөш жүрсө, кол ирисине тартылбаса, көпчүлүк канааттанат эмеспи? Туруктуулукка да шарт түзүлөт. Андыктан 2005-2020 жылдардагы парламенттик шайлоолорду сабак катары кабылдайлы. Азия News гезити Булак Карыба Кежи. Атамбаев: Икрам келбей эле койсоң болмок, кет деп учурашпай кол шилтептир. Байлыкты басып коюп, чейт түкүрүп баягы Икрамжан Илмияновда жыргап жашап жүрөт. Шопурлуктан президенттин аппарат башчысынын орун басарлыгына чейин көтөрүлүп, өлкөдөгү кадр саясатын бизнес жаатында көзөмөлдөп, дээрлик акча булактарын тейлеп калганы жашыруун эмес эле. Мындайча айтканда, кызырган жердин баары Икрам аркылуу жайгарылчу. Ошентип, катардагы шопур көмүскө айланып, Алмазбек Атамбаевдин бийлик учурунда кыйлак отурган. Кийин Сокенин кезинде алдамчылык беренеси менен гана камалып, соттолуп, көп өтпөй түрмөдөн бошоп кеткен. Негизи жеңил жаза менен кутулганы сокурга да маалым. Кустуруу ишине илинбей, бизнесин гүлдөтүп жаткандыр. Байлыкты жашыруу, тымызын иш кылуу таризинде кыйын экен. Буга да кезек келеттир. Икрам куспаса, анда бийликке сөз тийип калбайбы? Кече эле баарын бийлеп, башкарып, чиригенче байыган Эргол кантип көз жаздымда калсын?
Буга азыр Атамбаевдин командасы да болушпайт. Себеби ал жактан саткын катары кубаланып чыкканы белгилүү да. Кызыгы 2,5 жыл мурда Алмазбек Атамбаев абактан чыкканда барган элдер суюлуп калганда кырдаалды сырттан байкап, Икрам кудасы Абдышукур ажыны ээрчитип, бир челек суу менен үйгө кирип барышат. Зам-зам дешип, ал жердегилер баары таң кала карап калышат. Анан Атамбаев Икрам келбей эле койсоң болмок, кет бар деп учурашпай кол шилтейт. Социал-демократтардын жаштары сабап салууга обдурушканда экс-президент тийгизбей коет. Сөзгө калбайлы, тийбегиле балдар дептир. Ошентип шылкыйган боюнча жолго түшөт. Дагы кайталап коелу. Бул эркол жакшылап окушуп берүүгө милдеттүү. Азия News гезити, Булак Арыва KG сайты. Касым-Жомарт Токаев бир катар мамлекеттик жана коомдук ишмерлерди сыйлады. Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев 22 августта Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун катышуусунда Кыргызстандын мамлекеттик жана коомдук ишмерлерин достук ордени менен сыйлады. Казакстан менен Кыргызстандын ортосундагы достук жана союздаштык мамилелерди өнүктүрүүгө кошкон зор салым үчүн 1-даражадагы достук ордени менен Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев сыйланды. 2-даражадагы достук ордени менен Жогорку кеңештин депутаты Дастанбек Жумабеков, президенттин кеңешчиси Арслан Койчиев, коомдук ишмер Аскар Салымбеков сыйланды. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев бул жөн гана салтанат эмес, Казакстандын боордош кыргыз элине болгон ыраазычылыгынын жана терең урматтоосунун белгиси экенин өзгөчө белгиледи. Бүгүнкү окуя казак-кыргыз мамилелеринин тарыхында элдерибиздин түбөлүк боордоштугунун жана коңшулаштыгынын символу катары алтын тамгалар менен жазылып калат деген ишеничтемин. Сиздер өз мекениңиздердин ырааттуу өнүгүүсүнө гана эмес, Казакстан менен Кыргызстандын ортосундагы көп кырдуу кызматташтыкты чыңоого да олуттуу салым кошо бересиздер деп ынанып турам деп белгиледи Касым-Жомарт Токаев. Bulanmak taşından, bugün Hindistan'da